Эми бүгүнкү келген максатыбыз Конституциялык кеңеш менен атынан келдик. Биз буга чейин ошо Бишкекте Илимдер академиясында эле талкуулап тим болбостон бизге ошо элдерден атайын суроо сапкыт келген, жезилге чыгып, райондорго, облустарга чыгып, облустардагы карапайым элдердин да пикирин уккула, алардын сунуштарын уккула деп сунуш түшкөн. Анан эми таластан атайын Бишкекке бара алышпайт, анан өзүбүз келип, мына бүгүн 2 жерде жолугушуу болду. Карапайым адамдардын суроолоруна жооп бердик. Курултай деген эмне, кандай өзгөрүүлөр кирип атат, президенттик башкаруу формасы эмне, курултай кандай негизде механизмде түзүлүп атат, бүткүл баардык суроолоруна, соттор жөнүндө канча реформа болуп атат, аткаруу бийлигине президенттик системанын кандай өзгөрүү болуп атат, бүт ушунун баардыгына биз суроону жезинде жооп бердик да. Бүгүн аябай келгениме сүйүндүм. Таластын борборунда аяганда чоң талкуу болду. Айрыкча дагы элге таластарга эмгеги сиңген юристтер, сот болуп иштегендер, аксакалдар, жаштар келишти да. Анан бир 4-5 жакшы сунуш айтышты. Эң биринчи сунушу ушу соттордун баардыгын, райондук, шаардык, облустук деңгээлде соттордун баардыгын эл тарабынан шайлансын деген сунуш берди. Буга чейин мындай сунушка мен ишенбей деле келгем, сотторду шайлаган туура эмес деп. Бирок бүгүнкү жолугушуудан кийин алар мени ишендиришти да. Ошо акын сотторду шайлоо менен кызы жогорку соттон башкасын бүт шайласын. Анткени соттордун баардыгы бир бийликке баш ийип калбасын. Бийликке баш ийгенде ошолордун камчысын чабат экен, шайлансын деди. Бул сунуш түштү. Анан экинчи да сунуш акимдер дагы, райондун акимдер, анан айыл өкмөттөрү да шайлансын дейт. Анткени айыл өкмөттөрүн кызматтан ала албайт экен райондун акими. Райондун акимин дагы улам алмаштыра берет экен кааласа, ак үйдөн. Айыл өкмөттөрү райондун акимине баш ийет экен. Райондун акими болсо бир 12 айылдык кеңештин депутаттары шайлайт экен да, ал эч кимге баш ийбейт. Кыса өзүлөрү бийлегенде дагы коррупцияны жасай берет экен. Анан райондун акимди дагы, райондук депутатты дагы республиканын депутатына кайра чакыртып алуу механизми жок экен. Мына ушундай сунуш түштү. Ушу депутаттарды дагы, жогорку кеңештин депутаттарын дагы, анан айылдык советтин депутаттарын да кайра чакыртып ала албайбыз, кызматтан кетире албайбыз. Анан кызматка алуу сеткасы дагы, мисалы райондук советтин депутаттыгына дагы, анан жогорку кеңештин депутатына дагы талаптарды катуу коюш керек дейт. Билимине, тажрыйбасына, анан жашы жок деген 30 жаштан кем болбосун дейт. 21 жаштагы балдар, 18 жаштагы балдар депутат болот экен. Алар эмне билет эле. Ошон үчүн жоопкерчилик жок, анан аларды чакыртып алуу механизми жок деген жакшы сунуштарды киргизди. Шуну Конституцияга киргиз келет дегендей кылды. Андан башка дагы сунуштар мына курултай институтун ошол бир коомдук статус болсун дегенине көбүнчө колдоп атат. Бирок андан тышкарыда алар да айтып атат, эми бир бийлик тарапка бир көзөмөлдөө турган орган болсун дейт да. Анан бир мисалы баа бергенде канааттандырарлык эмес деп баа бергенде сөзсүз түрдө кээ бир жанагы мамлекеттик чиновниктер өзүнүн жазасын алыш керек дейт да. Анан курултайдын кабыл алган чечимдери сөзсүз түрдө аткарыла турган, милдеттүү түрдө аткарылыш керек деген сунуш айтты. Анан мына Бакаевда жолукканда бир жакшы сунуш түштү. Ушу курултай институтуна тиги жанагы гендерди касып алуу, мисалы жетим тоо болот, башка гендер жөнүндө сөз жүрөт да. Ошол курултайдын мына макулдугу менен гендерди казылсын деген дагы пункт киргизилсин деп айтып атат да. Ушундай бир сонун сунуштар түштү да. Аябай жакшы ойдогудай. Андан тышкары мына аткаруу бир гана адам башкарсын деди, президент башкарсын деди. 120 депутаттын 6-7 партиянын башкаруусунун кереги жок бизге. Бир адам башкарсын, партиялык системанан партиялык система вообще жоюлсын деп атат. Бардыгы одномандатный болсун, бир мандаттуу округда шайланып келсин деген сунуш берет.